Ömür ötüp barатат туғандар. Ömür ушунчалык кыска. Акылдуу адам ким десе, акылдуу адам. Акылдуу адам Алла Таала берген ömür менен ушул дүйнө үчүн азык топтоосун, түбөлүктүү дүйнө үчүн, түбөлүктүү жашоосу үчүн азык топтогон адам акылдуу адам экен. Карап көрсөк, канчаларыбыз мына көлдүн сезону болуп, 3 күнгө, 1 жумага, 10 күнгө барып эс алып келип жаттык. Ошол жерге барганда, ошол жерде бир квартираны алган учурда, ошол жерде ким коосуп, ким ошол жерден бир могу жерин оңдоп коюнчу, обоюну алмаштырып коюнчу, же эшигин терезесин оңдоп коюнчу деп бирөөбүз аракет кылдык ошол жерде. Бардык акчасын төлөдүк, 3 күнбү, 10 күнбү, 1 жумалып турдук. Эч бир жерин тийген жокпуз. Оңдогон жокпуз ал жерде. Эмне үчүн? Себеби мен бул жерде 3 күн гана турам деген ниет бар болчу. Бул жерде 1 жума гана турамын, андан кийин мен Бишкекке үйгө кетем деп. Ошон үчүн ал жерге эч бир маани берген жокпуз. Көңүлдүн баары бул Бишкектеги үйдө болуп атты. Бишкектеги үйүмдү оңдосом, ошону бүтүрсөм деген максат болуп атты. Эми бул жага келгенден кийин дагы ошол эле пикир болуш керек адамда. Ушул эле Бишкектеги үйүмдө дагы мен убактылуу гана турамын бул жерде. Бул жерде абат кылып, бирок акыретти абат кылбай кетип калсам, анда өкүнүчтүн баары башталат. Эртең кабырга жаткандан баштап сурактын баары башталат. Деп адам баласы, акылдуу адам ушуну ойлонуш керек да. Күн сайын өлүмдөр болуп жатат. Группадан келет, баланча өтүп кетти. Жаш элеке. Кече эле көрдүм эле тойдо деп айтабыз. Өлүм ушундай туугандар. Айтып келбейт эч кимге. Сен ал кабырыңды жаркыратып койдуңбу, акыретиңе азык алып койдуңбу, аны менен эсептешпейт. Өлүм эсептешпейт, өлүм эскертип да келбейт. Балаңбы, атаңбы, апаңбы, бир тууганыңбы, айырмасы жок өлүм үчүн. Убакыт сааты келгенде кете беребиз чегеден. Өлүмдү эстеп жашайлы туугандар.